Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Өзбекстан. Сабактын жүрүшүндө Өзбекстандын географиялык абалы, жаратылышы, калкы, өнөр жай тармактары жана тышкы экономикалык байланыштары менен таанышасыңар. Өзбекстан түндүгүнөн түндүк батышынан Казакстан менен чектешет. Чыгышынан Кыргызстан, түштүк чыгышынан Тажикстан, түштүгүнөн Түркмөнстан мамлекеттери менен чектешет. Мына ошентип Өзбекстан мамлекети Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери менен чектешип турат. Өзбекстан Республикасы чек арасынын узундугу 6221 километр. Түндүктөн түштүктү карай 925 километр аралыкка созулат. Батыштан чыгышты карай 1400 километр аралыкка созулат. Бул Өзбекстандын жалпы чек араларынын узундуктары. Өзбекстан Республикасынын борбору Ташкент шаары. Аянты 447.400 километр квадрат аянты ээлейт. Калкынын саны 31.025.500 адам. Калктын саны боюнча Орто Азиядагы өтө калкы көп отурукташкан аймактардын бири. Өзбекстандын борбор шаары болгон Ташкент шаары. Ташкент. Өзбекстандын борбор шаары Ташкент шаары. Шаар биздин эрага чейинки 1-2 кылымдан бери белгилүү. 11 кылымдан бери Ташкент деген ат менен белгиленип келет. Ташкент таштын кени деген маанини түшүндүрөт. 15-16 кылымдагы архитектуралык эстеликтер сакталып калган. Калкы 2,3 миллион адам. Ташкент жолдордун тоому, өнөр жайынын башкы тармагы машина куруу, электрондук техникаларды жасап чыгаруу, фотон, спутник, микон заводдору иштейт. Андан сырткары жеңил, курулуш, машина куруу, нефтехимия, химия, фармацевтика, тамак-аш өнөр жайлары өнүккөн. Ташкент Өзбекстандын тарыхый, илимий, маданий, экономикалык, транспорттук борбору. Өзбекстандын калкынын саны 31 миллиондон ашык. Жалпы калктын саны боюнча коңшулаш мамлекеттердин шериктештигинде Россия Федерациясы Украинадан кийинки 3-чү орунда турат. Дүйнө жүзү боюнча 43-чү орунда. Азияда 18-чи орунда турат. Жалпы калктын санын карап көрө турган болсок, шаардык калкка салыштырмалуу айылдык калк көп айылдарда отурукташкандыгын көрүп турасыңар. Жалпы калктын ичинен айылдык калк көп бөлүгүн ээлей тургандыгын көрдүңөр. Ал эми Өзбекстандын улуттук курамы менен тааныша турган болсок, улуттук курамында өзбектер 80% түзөт, тажиктер 2,5%, казактар 2,5%, кыргыздар 1%, каракалпактар 2%. Жалпы улуттук курамы боюнча көбүнчө биякта 4-5 улутка жакын гана улуттар түзө тургандыгын көрүп турасыңар. Улуттук составында негизги көпчүлүк бөлүгүн көбүнчө өзбектер түзөт. Өзбекстандын дагы бир тарыхый шаарлардын бири бул Самарканд шаары. Өзбекстандын Самарканд областындагы шаар. Дүйнөдөгү байыркы шаарлардын бири. Самарканд түрк тилинен Семискент, байлуу аймак деген маанини түшүндүрөт. Самарканд 2001 жылдан бери ЮНЕСКОнун тизмесине дүйнөлүк мурас катары кирген. Самаркандда 14-17 кылымдагы эстеликтер Тилия Кари медресеси, Улукбек медресеси, Шахинзинда ансамбли, Шердор медресеси, Соода Чорсу куполу, Бүбү ханым мечети бар. Өзбекстандын жалпы калкынын жаш курамы менен тааныша турган болсок, 14 жашка чейинки адамдар 25%, 15-тен 64 жашка чейинки адамдар 68% түзөт, 65-тен жогорку адамдар 5% түзөт.
Мына бул көрсөткүч боюнча жалпы жаш курамында 15 жаштан 64 жашка чейинки адамдар өтө көп экендигин көрүп турасыңар. Ал эми 65 жаштан жогорку адамдар өтө сейрек кездешет. Өзбекстандын рельефин карап көрө турган болсок, рельефинде территориясынын 5тен 4 бөлүгүн чөлдүү түздүктөр түзөт. Бул түндүк жана түштүк батыш бөлүгүндө. Чыгыш жана түштүк чыгыш бөлүгүндө тоолор, тоо аралык өрөөөндөр бөлүп турат. Фергана, Кашкадария, Сурхан-Дария, Чирчик, Анхрен өрөөндөрү. Эң бийик жери Гисар кырка тоосу 4643 метр бийиктикте жайгашкан. Өзбекстандын эң бийик жери түштүк бөлүгүндө жайгашкандыгын көрүп турасыңар. Сууларын карап көрө турган болсок, сууларында эң ири көлдөр же болсо деңиздердин бири бул Арал деңизи. Арал көл деңизи Өзбекстан менен Казакстандын территориясында жайгашкан, азыркы убакта соолуп бара жаткан көл деңиздердин бири. Түндүгүнөн Сырдария, түштүгүнөн Амур дарыянын аралыгында жайгашкан. Андан сырткары Зеравшан, Чирчик, Кашкадария, Сурхан-Дария көпчүлүк убактарда суулары соолуп калат. Ал эми агын суулардын көпчүлүк бөлүктөрү толугу менен сугат иштеринде колдонулат. Суроого көңүл бурабыз. Өзбекстандын территориясында кайсы рельефтин формасы басымдуулук кылат? Бийик тоо, түздүк, бөксө тоо, ойдуң. Канабалдар рельефтин формалары боюнча кайсы формасы Өзбекстандын территориясында басымдуулук кылат деп ойлойсуңар? Бийик тоо, түздүк, бөксө тоо, ойдуңдар. Суроонун жообуна кайрылып көрөлү. Мынакей ушул рельефтин формаларынын ичинен Өзбекстандын территориясында басымдуулук кылган көпчүлүк бөлүгү бул түздүктөр болуп эсептелет. Өзбекстандын климаты кескин континенталдуу, кургакчыл климатты түзөт. Жайдын күнү июлдун орточо температурасы 40 градус Цельсиядан 45 градус Цельсияга чейин ысый турган болсо, кышында январдын орточо температурасы -5 градус Цельсиядан -10 градус Цельсияга чейин суук болот. Жаан-чачындардын саны түздүктүү чөлдүү аймактарда 80 мм чейин гана жаайт. Түштүк чыгыш тоолуу аймактарында 1000 мм чейин жаан-чачын жаайт. Жалпы жаан-чачын боюнча Өзбекстандын территориясынын батышы кургакчыл, ал эми чыгыш бөлүгү жаанчыл болуп эсептелет. Мынакей ушу суулардын көпчүлүк бөлүгү түштүк чыгыш бөлүгүнөн башталган суулар. Өзбекстандын кен байлыктарын карап көрө турган болсок, Өзбекстан кен байлыктарга абдан бай мамлекеттердин бири. Же болбосо 2700гө жакын келечектүү кен байлыктардын түрү бар. Анын ичинен 100 кени азыркы күндө өздөштүрүлүүдө. Алардын ичинен газ, нефть, күрөң көмүр, күйүүчү сланец, уран, кварц куму, кум шагыл, жез, фосфорит, вольфрам кендери. Азыркы күндө алтындын запасы боюнча Өзбекстан дүйнөдө 4-орунда турат. Ал эми кымыш өлкөлөрү боюнча ар бир калктын санына туура келүүсү боюнча 1-орунда. Уран менен жестин запасы боюнча дүйнөдө 10 мамлекеттин катарына кирет. Азыркы күндө Өзбекстанда андан сырткары 40ка жакын баалуу металлдардын кендери бар. Ал эми азыр суроого көңүл бурабыз. Өзбекстан кен байлыктардын кайсы түрү боюнча дүйнөлүк мамлекеттердин катарына кирет? Алтын, көмүр, уран, нефть. Канабалдар, Өзбекстан төмөнкү кен байлыктардын ичинен кайсы түрү боюнча дүйнөлүк мамлекеттердин катарына кирет деп ойлойсуңар? Суроонун жообуна кайрылып көрөбүз. Мына ушул кен байлыктардын ичинен дүйнөлүк мамлекеттердин катарына кирген кен байлык бул уран болуп эсептелет. Өзбекстан негизинен кен байлыктарга өтө бай мамлекеттердин бири. Мына ошол кен байлыктар негизинен Өзбекстандын өнөр жайынын өнүгүшүнүн негизин түзөт. Өзбекстандын өнөр жай тармактары. Негизги өнөр жай тармактарынын бири бул машина куруу өнөр жайы. Машина куруу өнөр жайында айрыкча жеңил өнөр жайларды куруп чыгаруу негизги орунду ээлейт. Электроэнергетика. Электроэнергетиканын негизги булактарынын бири бул суу электр станциялары жана
химиялык сыроолордун негизинде иштеген химия өнөр жайы, химиялык жер семирткичтери, ар кандай нефти продуктларды иштетүү жана дары дармектерди чыгарат. Азыр Өзбекстандын өнөр жай көрсөткүчтөрү менен таанышалы. Өнөр жай көрсөткүчтөрү. Отун энергетикалык комплекси 21,5% берет. Машина куруу өнөр жайы 16,2%. Металлургия 14,1%, түстүү жана кара металл. Жеңил өнөр жайы 12,2%. Тамак аш өнөр жайы 11,2%. Энергетика 8,9%. Башка тармактар 5,4%ды берет. Курулуш өнөр жайы 4,7%ды берет. Химия өнөр жайы 4,7%. Ал эми токой өнөр жайы 1,1% гана берет. Мынакей өзүңөр көрүп тургандай, негизги өнөр жайындагы көрсөткүчтөр боюнча отун энергетикалык өнөр жайы, машина куруу өнөр жайы, металлургия өнөр жайы, жеңил өнөр жайы жана тамак аш өнөр жайы негизги көрсөткүчтөрдү бергендигин көрүп турасыңар. Мына ушул көрсөткүчтөрдүн негизинде Өзбекстан негизинен индустриалдуу, агрардык мамлекет экендигин көрсөтүп турат. Өзбекстандын өнөр жайындагы негизги орунду ээлеген машина куруу өнөр жайы. Өзбекстандагы машина куруу өнөр жай борборлору менен тааныша турган болсок, МАН автозаводу, САМ автозаводдору, ЖЭМ Өзбекстан, ДАЕВА ДАМАС, адистешкен индустриалдуу экономикалык зона Наваи, адистешкен индустриалдуу зона Ангрен жана Жизак. Мына өзүңөр көргөндөй, Өзбекстандын чыгыш бөлүгүндө негизинен автомашиналарды куруу же болбосо машина куруу өнөр жай борборлору жайгашкан. Азыр автомобиль чыгаруучу өнөр жайы менен таанышып алалы. Автомобиль. Өзбекстанда машина куруу чет өлкөлүк өнөктөштөр менен биргелешип иштейт. Азыркы күндө жеңил жана жүк ташуучу автомобилдерди чыгарат. Акционердик коом Узав Автосанотта 200дөн ашык автомобиль компоненттерин кыймылдаткычтарды чыгарат. 51ге жакын авто өндүрүүчүлөрү бар. 21 миңге жакын жумушчулар иштейт. Өзбекстандын өнөр жайындагы негизги өнөр жай тармактары бул машина куруу, отун энергетикалык комплекстери жана металл иштетүү тармактары боло турган болсо, Өзбекстандын негизин түзө турган бул чарбасынын негизги тармактары бул айыл чарбасы болуп эсептелет. Айыл чарбасында негизги тармактары бул мал чарбасы. Мал чарбасында сүт, эт багытындагы ири мүйүздүү малдар, эт, жумуртка багытындагы канаттуулар жана тери, эт багытындагы каракүл койлор багылат. Дыйканчылыкта мөмө жемиштер, анын ичинде айрыкча негизги орунду ээлеген жүзүм чарбасы, пахтачылык, Өзбекстандын ак алтыны болгон пахта өстүрүү негизги орунду ээлейт. Андан сырткары Өзбекстанда жибекчилик чарбасы дагы жакшы өнүккөн. Өзбекстандын ак алтыны болгон пахта өстүрүү. Пахта. Өзбекстанда пахта өстүрүү мамлекеттик кирешесинин булагы. Пахта ак алтын деген ат менен республикалык улуттук байлык катары эсептелет. Пахтадан кездеме гана эмес, кагаз, кебес пластмассаларды, айнектерди, жасалма жибекти, жарылгыч заттарды алса болот. Пахтанын чигитинде 20%га чакын май болот. Пахтанын чигитинен кадимки эле пахта майын алат. Калдыгын малга тоют катары күнжара жасалат. Өзбекстан жылдан жылга пахта өстүрүүнү жакшы жолго коюуда. Ал эми пахта өндүрүү 2010 жылдан 2003 жылдын аралыгында 200 тоннадан 300 тоннага чейин жогорулаган. Демек, Өзбекстан пахта өстүрүүнү жылдан жылга жакшы жолго коюп келе жатат. Өзбекстандын негизги экономикалык көрсөткүчтөрүнүн негизинде кайсыл акыркы жылдарда экспортту өстүрүүнү жакшы жолго коюп келет. Экспорт көрсөткүчтөрү акыркы 10 жылдын ичинде. Акыркы 10 жылдын ичиндеги экспорттун өсүшү
пахта иштетүү 4,7 эсе, семент 6,3 эсе, нефтепродуктлар 6,5 эсе, жеңил автомобиль 7,6 эсе, химиялык жер семирткичтер 11,7 эсе, жашылча жемиш 14,1 эсе, тор кийим токуу 156 эсеге чейин жогорулаган. Мынакей өзүңөр көргөндөй, жеңил өнөр жайында дагы, негизги машина куруу өнөр жайында дагы, айыл чарбасында дагы негизги экспортко чыга турган товарлардын саны бир нечелеген эселеге жогорулагандыгын көрүп турасыңар. Кайсы өсүмдүктү өстүрүү боюнча Өзбекстан биринчи орунда деп ойлойсуңар? Дан эгиндерин, тамекини, жүзүмдү, пахтаны канап алдар. Ушул өсүмдүктөрдүн ичинен кайсы өсүмдүктү өстүрүү боюнча Өзбекстан КМШда биринчи орунду ээлейт деп ойлойсуңар? Коңшулаш мамлекеттердин шериктештигинде кайсы өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча биринчи орунда турат? Суроонун жообуна кайрылып көрөлү. Мына ушул өсүмдүктөрдүн ичинен коңшулаш мамлекеттердин шериктештигинде пахтаны өстүрүү жана экспортко чыгаруу боюнча биринчи орунда турган мамлекет бул Өзбекстан мамлекети болуп эсептелет. Өзбекстандын транспорту менен тааныша турган болсок, транспортунун негизги бөлүктөрү, негизги тармагынын бири бул автомобиль транспорту. Автомобиль транспорту негизинен жүргүнчүлөрдү ташуудагы мааниси чоң. Аба транспорту тышкы экономикалык байланыштарды жүргүзүүдөгү мааниси чоң транспорттун бири бул аба транспорту. Түтүк транспорту аркылуу газ жана нефти продуктлары ташылат. Ал эми жүктү ташуу боюнча Өзбекстанда темир жол транспорту биринчи орунда турат. Же болбосо негизинен Өзбекстандагы жүктөрдү ташуунун 90% бул темир жол транспортуна туура келет. Тышкы экономикалык байланыштарын карап көрөлү. Өзбекстан Евразия мамлекетиндеги дээрлик бардык мамлекеттер менен тышкы экономикалык соода байланыштарды жүргүзөт жана Америка Кошмо Штаты. Же болбосо Өзбекстан 160га жакын мамлекет менен тышкы экономикалык соода байланыштарды жүргүзүп келет. Бул сабактан биз Өзбекстандын географиялык абалы, жаратылышы, калкы, өнөр жай тармактары, тышкы экономикалык байланыштары менен таанышып алдык. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.